Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр, силер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздер менен ушундай аябай назик жана кооз болгон байланма повязкасын тиккенди үйрөнөбүз. Бул повязкабыздын кездемеси, адашпасам атлас кездемеси. Эгер адашып жаткан болсом, комментарийге жаза кетиңиздер. Биринчи эле бычканды алсак, бунун бычылышы аябай оңой эле. Бизге 2 гана бөлүктөн турат бул повязкабыз. Биринчи чоң бөлүгүбүз узуну 60 сантиметр, турасы 24 сантиметр кылып кыркып аласыздар, бир уштук эле. Ал эми резинага болсо узуну 18 сантиметр, турасы 10 сантиметр кылып кыркып аласыздар. Ал эми резинабыз болсо турасы 3,5 сантиметрлик жана 4 сантиметрлик жада калса 5 сантиметрлик резинкаларды иштетсеңиздер болот. Ал эми турасы 7 сантиметр. Бул повязкабыздын размери SK размерден LK размерге чейин түшөт. Ал эми XL размерге бир аз кичинекей болуп калышы мүмкүн. Андыктан сиздер чоңураак кылайын десеңиздер, бул резинасына тийишпей эле коюңуздар. Буга деле могу 60 сантиметр болгон чоң бөлүгүбүзгө эле 4 сантиметр кошуп коюңуздар. Ошондо XL размерге дагы туура келет. Андыктан эгерде ушуну кыркып алган болсоңуздар, мен уже кыркып алгам, ошондуктан сиздерге ушундай гана түшүндүрүп жатамын. Биринчи эле ушул көргөнүңүздөрдөй чоң бөлүктү аласыздар дагы. Оң тарабын бетме бет кылып, ушул узун жагын тигип алабыз. Мен тигип алдым узун тарабын көргөнүңүздөрдөй. Эми муну оодарып алабыз. Жана бул жагын үтүктөп алабыз. Мына мен үтүктөп келдим. Мына бул сызыгын ортосуна келтиресиздер дагы. Аты айтып тургандай, байланма сыяктуу байлайсыздар бир. Ушу байланган жерин ортосуна келтирип, мынакей. Эми кааласаңар бул жагын кааласаңыздар складка кылып кыскартсаңар болот, кааласаңар ийне менен кичирейтип алсаңар болот. Бир 4 сантиметр кылып кичирейтебиз. Азыр мен машинкада эле складка кылып кичирейтейин деп жатам. Мынакей. Эми экинчи жагында дал ушундай кылып кичирейтип алабыз. Мындай кылып. Ушундай кылып бүктөп кичирейтип алсаңар болот. Мынакей, мен кичирейтип алдым, эки жагым тең. Эми экинчи бөлүктү аласыздар дагы, резинка арналган. Муну дагы эки чекесинен мынакей. Мына эки чекесинен бул жагынан 3 сантиметр ушунча калтырасыздар тикпестен. Азыр тигебиз. Мынакей, мен тигип алдым. Көрүнбөй жатат окшойт. Мына ачык жери калды. Эми баягы чоң деталыбызды алабыз дагы, бөлүгүбүздү. Бунун ичине салабыз. Ушундай кылып ичине салып алган соң 0,7 же 1 сантиметр аралыгында ушу чекесин тигип чыгабыз. Көргөнүңүздөрдөй тигип алдык. Эми могу чоң бөлүгүбүздүн баягы ортосуна келтиргенбиз го тигилишинчи, ошону бир тарапка кылып көздөп каратасыздар, мындай буралып калбасын.
Экинчи жагында дал ушундай кылып эле ичине салып тегиздеп 0,7 же 1 сантиметр аралыгында мынакей тегип алдым. Эми резинкабызды алабыз дагы. Мунун үстүнө коебуз. Мынакей. Бул жака коюп, дагы үстүнөн тигип чыгабыз. Закрепкадан болушунча бериңиздер. Мынакей бул тарабын тигип бүттүм. Эми экинчи жагына да ушундай коесуздар дагы. Бул жактан дагы закрепка берип, болушунча тигип чыгабыз. Мынакей тигип бүттүм. Эми ашыкчаларын кыркып салабыз. Ашыкчаларын кыркып салабыз. Эми оодарып алабыз. Эми бул жерди кол ийне менен көрүнбөй турган тигичте тигип чыгабыз. Мынакей мен жип өткөрүп алдым. Эми тигип чыгабыз. Биринчи бул жактан өткөрөбүз. Андан соң мынакей көргөнүңүздөрдөй биздин повязка бүттү. Эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып жана бизди жоготуп албоо үчүн каттала кетиңиздер.